Өнүгүү прогресс партиясы менен 7 апрель жаштар саясий партиясы тыгыз кызматташат. Бүгүн аталган эки партиянын лидерлери кызматташуу туурасындагы меморандумга кол коюшту. Эки тарап тең партиялардын программалары окшош экенин айтышып, президенттикке аттанып жаткан Бакыт Төрөбаевди колдой тургандыктарын билдиришти. Бул туурасында кабарчыбыздын материалы. 7 апрель жаштар саясий партиясы апрель инкылабынан кийин түзүлгөн. Жаш болгонуна карабастан бүгүнкү күндө активдүү партиялардын катарына кире алды. Буга чейин саясатка сыртынан көз салып келген партия Өнүгүү прогресс партиясы менен гана кызматташууну чечишкен. Бүгүн болсо эки партия мындан ары биргеликте иш алып баруу үчүн кызматташуу меморандумуна кол коюшту. Саясий партиялар менен бириккенге биз жол ачып берип атабыз да, сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Жакында биз ассоциация замандаш деген биз алар менен да кызматташтык боюнча кол койдук. Кечээ мен мисалы Демократ партиясы менен дагы учурашуу болду. Улуу Кыргызстан деген партия менен биз алар менен дагы тегерек стол өткөздүк. Ушундай окшогон партиялар менен биз сүйлөшүп жүргүзүп атабыз. 7 апрель жаштар саясий партиясы Өнүгүү прогресс партиясынын жасап жаткан иш-аракеттерине токтолушуп, президенттикке аттанып жаткан Бакыт Төрөбаевди толук колдой тургандыктарын билдиришти. Ой жүгүртүп, ар кайсы ошо атка минер, ар кайсы партиянын кылган ишин карап көрүп туруп, бүгүнкү күнү биздин көз карашыбыз ошо Өнүгүү прогресс партиясы туура жолдо, туура кызмат элге кылып келатат, туура жолдо баратат деп биз ойлойбуз. Анан ошондой чечим менен ушу келишимге келип, чогуу мындан ары иш кылалы деп чечтик. Ал эми коомдук ишмер Токтогул Сооронбаев Өнүгүү прогресс партиясы убадаларын аткарып жаткан жалгыз партиялардын бири экендигин айтып, эки партиянын тыгыз кызматташтыгы алдыда чоң жеңиштерди алып келет деген үмүттө. Ынтымакта бирге жеңишке жеткенге силерге биз батабызды беребиз. Амин. Белли болгондой, буга чейин аталган эки партия апрель окуясынын курмандыктарын эскеришип, биргеликте Куран окутушкан. Мындан тышкары ата бейитке барып, каза болгондорду эскерип, апрель баатырларынын ысымдары тарыхта кала тургандыктарын билдиришкен эле. Изат Шугуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.